көрсүнөр. Көрдүк бүгүн азыр Максат айылындагы заставага да келдик. Көп нерсе жетишпей туугандар. Көп нерсе келбептир аскерлерибизгечи. Ушул жүрөктү өйдөт да биз канчалаган эл ушул элди коргоп аткан аскерлерге деп бир топ нерселерди алдык эле. Дрондор, жанагы берип аткан ушул батарейкалары өчүп калбасын деп пауэрбэндтер келип атты эле. Дагы башка көптөгөн снарядтарга өзлөрүнө керектүү кем каршыларын бардыгын толуктап жөнөтсөк, бул жака келбейт. Мына 5-6 чайска, заставага бардык, бир да дрон жок. А биз канча дрон салдык эле. Менин окуучу балдарым эле 8ди салды эле, бирөө да жок. Ата кече күнү канча деген балдарды көрдүк эле, бирөө да келбептир. Мына заставаларга бардык, эмне кылып атасыңар, дрон келдиби, биз жөнөттүк элесек, бирөө да жок дейт. А бул деген дрон минимум $1000 турат. Же болбосо 50.000 сомдон кем эмес деп айталыкчы. Кайда кетип атат? Бул аскерлерге жеткенге чейин үстүдөгүлөр ушул жерден да иштеп кетип атат. Бул акмакчылык да. Эл жер деп атабыз. Алар болсо эл жерде коргогон, именно ушу частьта турган, границада тургандарга бербестен өзлөрү бизнеске айландырып, чөнтөгүн ойлоп кетип атышат. Мындай болбойт. Элдер түшүнүп алгылачы. Өзүңөр бергилечи, келип, өзүңөр эринбей келип, 2-3-өңөр келип ушуну таратып бергилечи. Именно аскерлерге көп нерсе, бронежилет жетишпейт. Жилеткалары жок, элементарный жилеткалары. Жүрөгүң ооруйт, жүрөгүң атышат. Андыктан эмне кылабыз? Бардыгы эл менен бөлүшкүлө дагы өзүңөр келип бергиле. Көптөгөн нерселер жетишпей жатат. Сурамайчы.